Саламатсыздарбы? Жогорку кеңештин басма сөз кызматы эл өкүлдөрү менен бирге парламенттин бүгүнкү жыйынындагы негизги суроолор жана маселелерди сиздерге айтып бермекчи. Мына сизден баштасак, бүгүн күн тартибинде кандай суроолор бар? Бүгүнкү күн тартибиндеги негизги маселе бул өкмөттүн инвестиция боюнча маселелерге карата жообун угуу өкмөттүн күн өткөрүп атабыз. Буга байланыштуу даярдыктар жүрүп атат. Тиешелүү комитет бир айдан бери ушул депутаттардын суроолорун чогултуп, инвестиция боюнча жатырым деп коебуз кыргызча, ички тышкы жатырымдар боюнча, инвестиция боюнча эмне маселелер бар, Кыргызстанга келип аткан инвестицияларга кандай шарттар түзүлүп атат, Кыргызстандын өзүнөн чыккан инвесторлорго кандай маселелери бар, ошого өкмөт туура шарт түзүп берип атабы, мүмкүнчүлүгү жетип атабы, же көп нерсе кагаз жүзүндө калып, иш жүзүндө жардам болбой атабы деген маселелердин тегеретесинде маалыматын угуу болуп саналат. Бул боюнча жетиштүү суроолор өкмөткө берилди. Ал суроолорго алар даярданып келет. Мындай тура калып эле орто жолдон суроо эмес, бунун баары тең. Ошо парламенттин расмий сайтында жарыяланды, суроолордун тизмеси. Бардыгы болуп, ушул 70ке жакын суроо экен да. Ушулардын баардыгын кантип ошо бир күндө карап өтүүгө мүмкүн? Бир күндө 70тен эмес, керек болсо 700 суроого жооп бере тургандай мүмкүнчүлүгү бар. Кээ бир суроолорго кыска так эки сөз менен жооп берсе болот. Кээ бирөөлөрүнө кеңирээк маалымат бериш керек. Бир суроого жооп берип атканда экинчиси менен камтылып кетет. Бирок негизги максат бир эле суроого жооп бериш керек. Өкмөт мына ушул өзүнүн иштөө маалында Кыргызстанга келип аткан же келейин деген инвесторлор үчүн эмне иш жасады? Анткени себеби бүгүнкү күндө кайсы өлкө болбосун, анын ичинде Кыргызстан үчүн келечек бул инвесторлорго байланыштуу. Кыргызстанга инвестиция келбесе, Кыргызстан өзүнүн каражаты менен жаңы өндүрүштөр түзүп, жаңы бир тармактарга кан кошо турган мүмкүнчүлүгү жок. Ал эми инвестиция жана бизнес темасы азыркы учурда эмне үчүн абдан маанилүү болуп турат? Негизи бул дайыма маанилүү маселе. Анткени инвестиция өлкөнүн өсүшүнүн залогу, кепилдиги. Ал эми Евразиялык биз союзга кирдик, биримдикке кирдик. Евразиялык биримдикке киргенден кийин бизде кырдаал өзгөрдү. Биз бир жагынан айтып атканбыз, чоң рынок ачылат деп. Ошол эле мезгилде биздин рынокко дагы алардын товарлары агып келе баштады. Өзгөчө алардын валюталарынын, теңгенин, рубльдун девальвациясы алардын товарларынын Кыргызстанга алып келишине шарт түздү. Биз ошол кырдаалдан кантип чыгабыз? Алардын товарларына биздин товарлар татыктуу жооп бере алабы? Биздин өндүрүшчүлөр татыктуу жооп бере алабы? Тескерисинче биз өзүбүздүн товарды Кыргызстанда сатууну, өзүбүздүн Кыргызстандын рыногун сактап калып, аларга чыга алабызбы деген маселени бүгүн өкмөт чечиш керек. Мына ушул ондогон суроолорго өкмөт жооп даярдап келди. Мына сиздин артыңызда ушул өкмөттүк өкүлдөр турат, министрликтердин өкүлдөрү турат. Булар абдан даярданышты. Сиздерге жооп берди. Андан кийин эмне болду? Биз көзөмөлгө алынат. Анткени бүгүнкү маселенин баары мына телевидениеден тартылып атат, протоколу жүргүзүлөт, тапшырмалар берилет. Эң негизгиси биз жыйынтыгында чыгарабыз. Угуп, балким бир такыр иш жүрбөй атса, ошого жараша мамиле болот. Иш жүрүп атса, ага жараша мамиле болот. Өкмөт да сезет. Ар бир маанилүү мамлекет үчүн маанилүү маселеде парламент көзөмөлүнө алып турат деп турат да. Мына бир эле мисал, бүгүнкү күндө Кыргызстанга келип аткан маселелерди тоскоол кыла албай атабыз дейт. Чегерабыз турат. А чегерачылар андан бизнес жасай баштады. Баарыбыз жакшы билебиз. А чегерачыларга алы жеткен киши бүгүн жок. А чегерачылардын үстүнөн кайтартыш үчүн дагы бир атайын топтор түзүлүп атат. Мындайча айтканда бизде чече турган маселелер көп өкмөттүн мойнунда. Ошолорду кандай чечип атат, биз бүгүн угушубуз керек. Чечип атабы же чече алган жокпу деп. Мына Элвира айым, сиз дагы парламентке ишкер чөйрөдөн келдиңиз. Мына өкмөттүн ошол өкмөттүк күндө сиз кандай суроону козгойсуз? Эми мындайда шайлоочулардын атынан, анан жеке ишкерлердин атынан мага деген көп нааразычылык каттар, ар кандай маселелер жөнүндө каттар келип жатат. Ошонун арасында бүгүн көтөрүп турган темам салык кызматы жагынан ишкерлерге козголгон иштердин канчасы соттон в пользу государства же в пользу ишкерлердин пользасына жагына чечилип келе жаткан, ошону сурайын деп жатам. Ал жерден болсо эми негизги нааразычылык именно биздин сот системасына болуп атат да. Ишкерлердин көбүнчө тиги маселелери болсо сот системасына келгенде эмнегедегир бүт эле
туурабы туура эмес болуп атабы, катасы барбы жок болсо дагы бүт эле бюджеттин эмесин пользасына чечилип калып атат да. Бул жерден бир четинен может быть туура эле каралып атат да, мамлекетти бюджетти биз ойлош керекпиз. А бирок какая-то бир негласный установка болуп атабы деген бир эме болуп атат, нааразычылык. Эмнеге деген ишкерлердин именно мыйзам жагын карабай туруп эле чечилип кетип атат мына деп ошондой. сиздин ушул маселеңизге уда дагы бир тема козголуп атыптыр. Бул жанагы ишкерлерди ушул мамлекеттик органдардан, жанагы текшерүү органдарынан коргоо деген суроо козголуп атыптыр да. Бул суроону козгоо менен депутаттар, эл өкүлдөрү эмнеге жетишүүнү көздөп жатышат? Эми сиз туура түшүнсөңүздөр билесиздер да, любой өнүккөн мамлекетте экономика, развитая экономика, өнүккөн экономика бул деген стабилдүү политикалык, стабилдүү саясаттык, стабилдүү социалдык мындай основа болуп кетет да, базаны берет. И поэтому биздин мындай депутаттардын көтөргөн маселесинин эң негизги мындай как бы основасы болуп туруп, Жинак Куныч, наверное, вам это больше знакомо. Негизи мен биринчи маселеде дагы Эльвира айымга кошулам, анткени себеби бүгүнкү күндө ишкерлер арызданып атышат. Мыйзам биринчиби же бюджет биринчиби деп. Баардык жерде мыйзам биринчи болуш керек. Эгерде бюджетти толтуруш үчүн ишканаларга барып, жөн эле бир справкалар жазып келип ошонун аркасы менен артына түшүп атса, ал салык инспекциясына бирап келбейт. Салык инспекциясы чогултуп алып келе турган, төлөнбөй аткан жүздөгөн, миңдеген фактылар бар. Ошолордун артынан түшүш керек. Анан баягы бир эле сүт берип аткан уйду артынан түшүп эле ошонун канын чыгаргыча саап, анан сүтүн эмес канын да кошо мындай сору алгысы келип атса, эртең ал уйду өлтүрөт да. Ал үйдө өлтүрүп койсо, белки саалбай жүргөн уйлар бүтүп семирип кетти. Ошолордун артынан түшпөйт. Анткени себеби аларга мындай үйүнүн артынан барып сүт берип атат да. Мына ушундай болбош керек. Бул маселе түздөн түз Кыргызстандын бизнесине, инвестициялык имиджине соккуруп аткан маселе. Чет өлкөлүк болобу, өзүбүздүн болобу, салык төлөөчүлөр, ак ниеттүү салык төлөөчүлөр мыйзам негизинде корголуш керек. Бул өтө маанилүү маселе. Анан согласно салык кодексинде 15-чи беренесинин 3-чү статьясына жарашыктуу, когда вот мындай түшүнбөстүк болуп атканда статьялардын ортосунда да должно решаться в пользу салык төлөөчүнүн пользасына чечилиш керек да. А бизде болсо бүт эле бюджет жакка чечилип калып атат. А мынтип отурсак деген бир 2 жылдан кийин революция деле кереги жок. Эч ким ачыгынан салык да төлөбөй калат да, потому что проще будет коррупционный жанагы как проверяющийлерге төлөп коюп эле коррупция болуп кетет. Азыр уже тенденция ошондой болуп кетет. Айтор, мыйзамды коргоо маселеси, мыйзамдын негизинде маселе чечүү маселеси биринчи орунга чыгышы керек. Мына мен Кытайдан жаңы эле келдим. Кытайдын коммунисттик партиясы Си Цзиньпиндин койгон талабы ошол. Мыйзам баардык нерседен жогору болуш керек. Баарыбыз мыйзамды сыйлашыбыз керек деп баарынан талап кылып атат. Коммунисттик партиянын жетекчилигинен баштап, өкүлдөрүнөн баштап баардыгына чейин. Бизде да ошондой болуш керек. Ошондо гана биз мыйзамды жол менен гана биз жакшы ийгиликтерге жетебиз. Андан сырткары мынакей жанагы Кара Балтадагы Жунда заводунун жетекчилерин барып камап, аларга күч колдонуу тууралуу да маселе козголуп атыптыр да. Негизи бул өкмөттүк күндө көтөрүлгөн маселелер, парламент көтөргөн маселелер Кыргызстанга келип иштеген чет өлкөлүк инвесторлорго дагы колдоо катары көрсөтүлүшү, колдоо катары көрүнүшү ыктымалбы? Сөзсүз түрдө чет элдик болобу, ата мекендик болобу, кайсы болбосун инвестор болсо, аларга биз колдоо көргөзбөсөк, алар кетип калат. Өзгөчө чет элдиктердин Кыргызстанга кел акча табайын деп да келди, бирок акчасын салып атат да. Анан ал келип бул жактан запкы көрсө, мыйзамдын колдоо көрө албаса, Кыргызстанга окшогон өлкө эмне кереги бар, башка өлкөгө кетем деп кетип калат да. Биз өзүбүздүн келечегибизди ойлошубуз керек. Бүгүнкү азыркы кызыкчылыкты эмес, кимдир бирөөнүн кызыкчылыгы эмес, Кыргызстандын кызыкчылыгын коргоп, иш кылсак, келечекти ойлоп иш кылсак, ошондо Кыргызстан жеңет. Мен бул жерден просто кошуп коет элем да, жанагы Жунда боюнчачы, то что можно было бул жерден, тем более ал чет элдик Кытайды билесиз. Кытайда деген ишкерлер ансыз деле мамлекеттен коркушат. Анан как бы правоохранительный органдар келгенде эле у них чисто психологический рефлекс болуп кетет да. Жүрөгү түшкөндөн ансыз деле качпайт эч жака. Бул жерден аларды камакка албай эле, может быть просто, в крайнем случае невыездной кылдырып эле, какой-то ограничение койдурупчу, и можно было бы
до начисления деп коет да. Эгер штрафсыз төлөбөй жатса, штрафты чоңойтуруп эле ошо үстүнөн бир сумманы кошуп коюшса болмок да. Ар бир келген чет өлкөдөн келген жарандарды, инвесторлорду биз мынтип коркутуп отурсак, аягында деген ички инвестор эмес, сырткы инвестор эмес, ички инвестор да келбейт. Жана Элвира айым, сиз кызыктуу маселени козгодуңузбу? Бюджетти толтурабыз деп эле ишкердүүлүктү кыса бербеш керек депчи. Бирок бюджетти дагы толтуруш керек болуп атпайбы? Ушул эки нерсенин ортосундагы тең салмактуулукту, балансты кантип табыш керек деп ойлойсуз? Бул жерде мен айтып кеткен маселе боюнча мындай болуп атпайбы? Биздин деген текшерүүчүлөрүбүз мисалы деген бир нарушение болупту, жеке ишкер кармалып атса, отуруп ошол жерден эле айтылат экен да, сен мага мынча пара бер, же болбосо барып сотко барсаң, баары бир бюджетке ал акчаны төлөп коесуң дейт экен да. Бул жерден деген туура айтып атат. Бюджетти бирок мыйзамды бузуу жолу менен толтурбаш керек. Мыйзамды бузган ишкерлер толуп жүрөт. Аларды кармап атышат. Бирок ошол эле мезгилде биз билебиз, чыгып кетип атат интернетке, башка жакта кармады. Анан эле жооп миллиондогон долларлык контрабандасы менен, контрафактысы менен кармалгандар жоопко да тартылбайт, мамлекетке төлөгөн акчасы деле көрүнбөйт да, ыңсыз жоголуп кетет. Ошолордун артынан түшүш керек. Аларды баары билет. Андайлар мындай манжа менен эле санаса болот. Бирок алардын аягына чыгарып, аларда бюджетке төктүргөнгө ниеттери жок. Анан таза иштеп аткандарды мыйзамды бузуп болсо дагы соттун менен колду буруп алган болбойт. Айыңыздерге чоң рахмат. Ушуну менен бүгүнкү күн тартибинде аттуу көрсөтүүбүз соңуна чыкты. Жогорку кеңештин пленардык жыйыны бүгүн өкмөттүк күн өткөрөт. Аны сиздер Пирамида телеканалынан бүгүн түштөн кийин түз эфирде көрсөңүздөр болот. Саламатта калыңыздар.